Ассаламу алейкум. Бүгүн сиздерге таттуу, жумшак, ошон менен бирге эле балдар да жакшы көрүп жеген шоколаддуу пончиктин рецепти менен бөлүшөмүн. Видеону соңуна чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Эң биринчи идишибизге жылуу сүттү куюп, татымына жараша туз жана кум шекер салабыз. Андан кийин кургак ачыткы жана жумуртканы салып, бир массага түшкүчөктү венчик менен жакшылап аралаштырабыз. Унду элеп кошуңуздар, ошондо камырыңыздар жакшы көтөрүлүп, ойдогудай жумшак, таттуу пончик болуп бышат. Унду кошуп алдык. Эми орточо, өтө жумшак эмес камыр илейбиз. Камырдын үстүнө эритилген сливочный майыбызды куюп, жакшылап бийлеп алабыз. Камыр даяр болуп калды. Эми үстүн жылуу жаап, 1 саат, 1,5 саатка жылуу жерге камыр көтөрүлүп ачыгычакты коюп коебуз. Камыр көтөрүлүп ачыды. Эми ушул камырды жаябыз. Камырдын калыңдыгын өлчөм менен 5-6 мм кылып жайсаңыздар болот. Өтө жука кылып жайбаңыздар, анда пончиктериңиздер катык болуп бышып калышы мүмкүн. Камырды жайып алдык. Эми ушундай тоголок форма менен кесип чыгабыз. Үйдө болсо стакан менен да кессеңиздер болот. Камырды кесип алдык. Эми пончиктерибиз кичине көтөрүлгүчөктү 5-10 минут ага үстүн жылуу жаап кое турабыз. Пончиктерибиз көтөрүлгүчөктү шоколаддуу глазюр дайындайбыз. Шоколадка ысытылган сливкини куюп, жакшылап бир массага түшкүчөктү аралаштырабыз. Сливкинин ордуна эритилген сливочный май жана өсүмдүк майын колдонсоңуздар да болот.
Мына ушундай суюк болуп бир массага түштү. Эми ушул шоколад өз калыбына келгичекти 5-10 минутта кое турабыз. Пончиктерибиз мына ушундай болуп көтөрүлдү. Эми торттун кремине арналган насадка менен ортолорун оюп чыгабыз. Эми кызытылган майга пончиктерибизди бышырып алабыз. Эң биринчиден майды жакшылап кызытып алыңыздар. Андан кийин отубузду кичине басыңкы кылабыз. Болбосо пончиктерибиз ичи бышпай калышы мүмкүн. Орточо отто бышырыңыздар. Биздин пончиктерибиз бышып чыкты. Эми ушул пончикти шоколаддуу глазурга малып, жана үстүн өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша коздосоңуздар болот. Менде грек жаңгагы, жана ошондой эле таттуулардын үстүн коздочу майда чачуу менен дагы коздодум. Жана сгушенка менен дагы ушундай кылып коздосоңуздар болот. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма катталып кетиңиздер. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.